Үшүктүн канча күнү калды билбейм, бирок үгүттүн 3 эле күнү калды. Эми 25 күндөн бери Кыргызстандын кыйла жерине кыдырып чыктым. Бардык жерде эле суроолор. Окшош эле суроолор, оңой эле суроолор. Бирок мен бүгүн силерден бир 3 суроо берип алайынчы. Элдин да пикирин билип алгым келет. Эл эле мага суроо бербес, мен деле элге суроо берейинчи депчи. Сиздер ушу таза шайлоо өтөрүнө ишенесиздерби? Мына көрдүңүздөрбү? Энелер ишенбей атат. Сиздер ишенесиздерби аталар, агалар? Ишеним жок. Туурабы? Таза шайлоо өткөнүнө ишенгим жок экен. Бийлик айтып атат да биздин партиябыз жок дейт. Бийлик айтат биздин партиябыз жок, жалаң эле мындай биз кызыкчылыгыбыз да жок бул шайлоодон деп атат. Ошого да силер ишенесиңерби? Калп экен да, ошо мына көрдүңүздөр да. Анан ушу социал демократтар партиясын эртең өтөрүнө ишенесиздерби? Колдойбуздар. Мына 3 суроого мен ушундай жооп алдым. Элдин пикири ушул экен. Бирок бийликтин пикири башка. Мен жолдо келатып, могу балекеттен бир нерсени таап окуп калдым. Окубай деле койсом болмок экен. Нервим бара кетип калды. Евразия фонд деген новая волна деген сурамжылоо жүргүзүптүр Кыргызстанда. Анан алдын ала эле шайлоо 3 күн калды. Жана 36 аймактан кимдер депутаттыкка өтөрүнө белгилүү болуп калды деп сурамжылоону чыгарып койту да. Жылаандын башын кылтып коюп. Карасам бүт баягынын таягы. Бүт ошолор алдыда келип атты. Анда шайлоо кылып не кылат? Бизди ошолордон мөөнөт узартып койбойбу? Элди кыйнап. 36 аймактан 90% мурдагы депутаттар келип атат. Ана мен ойлондум, атаң көрү, Эдилиним Байсалов туура айткан турбайбы? Кылыбыз кыйшайбайт деп. Көрсө ал ошондо билген турбай, сезген турбайбы? 36-нын аймактан 30 депутатын алса, 54-тün 40'ını alsa bitti. Kılı da kıyşaybeydi. Biz kaldık. Biz kaldık şu meydanda. Anda bu şaylonun kimge gerek var? Anda tarihte taza şaylo uşul bile. Dağı 5 yılga işenimdi berip koysak. Anda keleceğimiz kanday bulur. Bugünkü de erteki korkunçta olup kalmadı. Mağa bir skrip klasam sıra bir atmayı. Bayke Bışıkan çeçimi ne oldu ırskeldik edildi. Bışıkanın çeçimi mağa olgan. Bışık oldu, biylik mışık oldu. Meni alabız degen alalbay kaldı. Çavabız degen çavalbay kaldı. El var eken, jurt var eken. Bayağı mağaraga atlar жақындап қалғанда сүрөгөндөр, сүйлөгөндөр көп болып кетет қой. Мені ел сүріп атат, мен сүйлеп атам, бийлик сүріп атат. Болған ушул. Көрө албастык, ичтарлык эмес, бул саясий куугунтук менен болгон. Социал демократтар болгон административдик басым. Менин өтүшүмдү каалабайт. Мен аларга жакпайм. Бийликти мага болгон кысымы ал мен атамдын ысымы. Men atam çınık. Tarizinde çındık kep. Men oşal çındık kep daysam çıçalap çıkıştı. 10 gün kalganda bize seni oylap tavıştı. Bunu odara salış gerek. Oğmatka jetkizbеш gerek. Meyli. Meni şaylodan çıkarsın. Bırak siyasattan çıkar albaydı. Meyli men falşivi yurist bolayın. Bırak farta oy deputat kendini jokka çıkar albaydı. Kantip jokka çıkarады. Meni süylөгөн сөздөрүм барын YouTube'dan алып сала албайт. Men aytkan çındıktardı bardığın kayta tөгүнгө çıkar albayt da. Alardın bari sotko beriş üçün bir kılıp getet. Menin azı күндө mitirkem de yok. Anda men pasportum falşiv olup kalat. Pasportum falşiv olsa nikem de yok. Anda ayalımda mıyızamsız mı? Baldarım da menike emez. Uşu kantip olsun. Sen birinci diplomun jarabайт экен дейт. Болду ал жарабасты экинчиси Hanım da jarabайт дейт. Men жарайым mı? Men da jarabайм. Анда meni kantip жок кыласыңар. Men жазган чыгармаларды, men жазган макалаларды, men айткан чындыктарды баардыгын кайтып
фальшивый кылып чыгара аласыңар. Мага ишенген элден ишенимен кантип фальшивый кыласың? Түк түшүнбөйм. Болгону ушул мара жакындап калганда азмаш бут тосконго аракет кылды. Бирок мен адам коркпойм. Мени марага чектеп койсун. Жарыштан чыгарып койсун. Бирок жашоодон чыгара албайт. Мен мындай коркунучту көргөм. Акаевдин убагында көргөм, Бакиевдин убагында көргөм. Мен бышып бүткөм. Азыркылардан тең боло коркпойм. Айбатты күчтүү Бакиевдин убагында корккон эмесмин. Баарыңар билесиздер. Сокеден деле коркчу эмесмин. Болгону Кудайдан корком. Ана калп айткандан корком. Мына силер өзүңөр айттыңар. Мен жана келгенде 3 суроо берсем, бүт калп дедиңер. А бирок булар буну чын дейт. Өмүрдүн баркын билбегендер, өмүрдүн баасын чече албай турган, көмүрдүн баасын чече устатпайбы. Ошого да ишендиңерби? Көмүрдүн баасын чече албай атат, өмүрдүн баасын каяктан чечет? Көңүлдүн баасын каяктан чечет? Анан апакай таза шайлоо өткөрүп беребиз, бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик дейт. Бүт мүмкүнчүлүктөрдү кантип бизге түзүп берди? Мына жүрөбүз го. Салпактап. Добуш сурап. Алар добуштардын баарын белендеп койгон. Байлардын баардыгын бир мандаттуу округтарга байлап койду. Анча-мынчалардын баардыгын экинчи байлардын партияларга байлап койду. Болду, бүттү. Ушундай эле нерсе менен келебиз дагы аткаруу бийлигин алдык, эми мыйзам чыгаруу бийлигин алыш керек болот. Эми бардык бийликти алып бердик кой. Bir жылдын ичинде баш мыйзам деди, баш мыйзамын өткөрүп бердик, башка мыйзам деди, өткөрүп бердик. Өкмөттү 4 жолу алмаштырды, өткөрүп бердик, программасын өткөрүп бердик. Күнүндө бардыгын берип атабыз. Бирок элге эчтеке берип атпайбыз. Жок дегенде чындыкты бер десек, чындыкты бербей калып туруп атпайбы. Мен ошого капамын да. Мен ошого капамын. Жайы менен каза турган көмүрдү туарында какта эм казып атат да. Ага да мен күнөөлүү эмем. Ошону айтсам сен программаңы айт дейт. Менин программам, менин оппозициянын программасы бул бийликтин проблемасы. Мен ошону айтышым керек да. Туурабы? Мен элдин көйгөйүн айтышым керек да, мен бийликтин көйгөйүн айтпашым керек да. Мен акемдин айлыгын айтышым керек да, мен чоңдордун байлыгын айтпашым керек да. Анан таза шайлоого мына ишенбейсиз айттыңар да. Мен деле ишенбейм. Таза шайлоо болуш үчүн мыйзам таза болуш керек эле да. Талапкерлер таза болуш керек эле да. Анан бийлик таза болуш керек эле. Былтыркы тополоң чыкканын баарыңар билесиңер. Эмне негизде чыкты? Добушту сатып алды. Туурабы? Форма 2 менен ойлоп тапты дагы 400 000 добушту шайлоо башталганга чейин ала салып койгон. Шайлоо баштала электе 400 000 добушту форма 2 менен алып койгон булар. Ошондо эле 40 мандат алып койгон булар. Барып дагы 50 мандатты энчилеп кетти. Добушту 2000ден 5000 чейин сатып алды. Аягы эмне болду? Жууганга жетишпей калды, туурабы? Мандатты албай калышты, барбай калышты. Бырбыйып талада калышты. Ошолор эле кайта келе атпайбы? Анда эмнеге үмүт деген мал өлүп калды байкуш. Канча деген малдар ак үйдүн алдында сокуруп алып көздөрүнөн айрылып калышты. Канча деген энелер боздоп ыйлап калышты. Ушул күн үчүн беле. Ушулар үчүн жасады эле ыңкылапты. Манан урматтуу туугандар, баягы шайлоо марасы жакындап калды. 3 күн калды. Ар жак бер жагы. Оңолуу болобу деген эле аруу тилек менен жүрөм, эл арлап. Чүйдүн кыйла жерин кыдырып, арк башы кемиңге бардым. Калмага шу Шабданга. Бүгүн мукемдер стол Панфиловко чейин барам. Бир көйгөй бардык эле жерде. Бирок көкүрөк көңдөй. Бардыгы эртеңкиден үмүтү жок. Мына силер деле айттыңар, ишенбейсиздер. Мен ошо элимдин каттуу комада жатканына таң калам да. Ойгона албай онтоп жатканына таң калам да.
Ушунчалык да биз ушунчалык болдук. Ушунчалык бизге демиролдун дозасын көп сайды эле. Былк этпей жаптык. 2-3 жылда эл кетти, жакырланып, ун чыкпадык, өкүнүп, бакырбадык дейт. Туурабы? Ушул шайлоодон чоң маселе чечилет, чоң. Биз же оңолуунун жолуна түшүш керек, же жоголуунун жолуна түшүш керек. Эки гана жол бар баягы. Кичинекей кезде жомокту көп окудук беле. Ары барсаң аты күнөт, оң барсаң сол. Ошол да. Кызыл дыйка менен Николаев поворот менен жерге турдук да. Же бияка, же оңго. Эми чече турган силерсиңер. Албетте. Абал оор. Абал жакшы, турмуш жакшы, келечек жакшы дегендин көз эмес көөдөнү сокур. Жан дүйнөсү жакыр. Биздин ээрчишип келгенибизден 3 киши 3 күн калганда келдик. Социал-демократтар. Анан шайтандын аксакалы болот. Муктар биздин аксакал. Бизге бере турган добушуңарды ушул кишиге бергиле деп сурап келдик. Муктар акемди шагын сындырбай СДПКга бере турган добушуңуздарды белендеп бериңиздер. Келип турабыз. Рахмат. Суроолор бар. Мисалы, аны ким дайындайт мисалы? Эгерде губернатор, аким дайындап, аким эгерде азыр келди. Айыл өкмөтүн дайындасаң, еще кол тийбестин берсең, айыл өкмөт эртең барыңар де. Жана Байсалов айткандай, кылым кыйшабет, бар жоголбой деп коет. Туурабы? Эгерде жанагындай кол тийбестик берип айыл өкмөт, аны аким шайласа. Эгерде мына айыл эл шайласа, депутаттар шайлап, анан кол тийбестик ошондой бериш керек. Ел шайласа, силер ел ошого ишенип шайлап атат да. Элди карап туруңуздар. Элдин бийлиги карап туруңуздар. Азыр бузган жатпайбы? Азыр кылып башка чыган жок, бузуп койгонсуңар. Элди ишенип шайлагандан кийин бийликке жакпай калса бир чаап туруп, иш козгоп туруп алып коюп атпайбы? Мен ошону айтып атам. Эл өз шайлап алыш керек, татып турсун. Ошол элге кызмат кылыш үчүн бирок коркпой туруш керек, аркасында эл турат да. Ошон үчүн кол тийбестик бериш керек деп атам. Айылдык кеңештин депутаттары эмнеге? Айылдык кеңештин депутаттары ар бир үңгөрдүн бар добушун алып атат го. Ошол жердеги проблеманы билип атат го. Ошол жогорку кеңешке ошол жерден туруп барсаң, ушул жердеги проблемаларды көбүрөөк билет. Эми көп сөздө мисалы берден келди айтпайсыңбы? Эмне үчүн баягы парламентти мына өткөндө начар коррупционер тиякпай ууру-пуру парламент келип, ошон үчүн парламентти эл жактырбай калды, туурабы? Азыр элди күнөөлөп атпайбы? Мына силер парламентти колдобой, баягы Садыр деп, жеке Сталин керек деп атып, мына ошо бийлик келди, туурабы мисалы? Жап ошондой келди. Анан эл ошону каалап калды да, себеби парламент, негизи мен парламентти колдойчу, баары дечи. Мындай парламент келбей жатпайбы, себеби эл баягы эле сатылып эле, кайра эле мына аз уурулар келип атат, байлар келип атат, эртең акчага сатылат. Алар именно акчалай берген 10% келе берсе, ар бир шайлоо округунан 10% алса эле, ал өтүп кетип атат. А биз болсо мисалы бөлүнүп, салынып, мисалы тиги беребиз, буга беребиз деп бир 2-3%тен беребиз да, ал өтпөй калат. Мисалы таза балдар. Баягы эле уурулар келеттен ушундан чыгып атат, мисалы. Эми айтпай эле коеюн, өткөндө 1-2 жолу баланчага бербей эле деп койсоң, аяктан келиштирүү жет, сен антип агитация кылып согуп атасың депчи. Бараңар билесиңер эле кимдерге бербешкен. Акча бергендердикин Бакай бир туура эле айткан, алгыла, нон ойлоңула деп ойлоду да, мисалы Акайчы. Булар мештейт элимде да. Биздики коку этин жедим эле уят. Коку уяттай. Акчасына уят. Ошону токтотуш керек. Ал урда берген акча, ал элдин акчасын берип атат. Кайсы честный акча, мисалы, мына рыс келди, бизге 1 сом бербейт, мисалы, туурабы? Мен шайлады. Просто ал иштеп берем дейт. Мындай таза келген киши ал иштейт, мисалычы. Жана сатып алган киши эртең айтат, мен сен айлаңар мына палатка алып берди силерге, мисалы, силерге палатка алып берди, боз үй алып берди. Ошону бир үй көп болсо 10 жылда, 20 жылда бир жолу пайдаланып атат. Пайдаланбаса палатка жок деп окуп жүрөбүз, туурабы? Ошон үчүн ошондой сатылган токтотуш керек, мисалы.